Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрөрмандары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына үңүлгөн туугандар, эң туура кыласыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнмөйүнчө ислам динин түшүнүү да кыйын, аны бирөөгө жеткирүү да кыйын. Ошондуктан бул сабактар атай ислам динин үйрөнөм дегендер үчүн кыскача мухтасар мүнөзүндө даярдалып келатат иншаллах. Эми бүгүн биз сиздер менен Бадыр жеңишинен кийинки мусулмандардын абалы жөнүндө сөз кылабыз. Бадыр жеңиши жүз берди. Бүт араб чөлкөмүндө буга чейин ушу маани бербей, балким күтүп жүргөн көптөгөн уруулар арасында мамилелерде революциялык абал болду. Бул жылаңгайлак, томаяк элинен куулган, мындайча айтканда кор болуп жүргөндөр бүгүн жеңишке ээ болду. Булар менен эми мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сунуш кылып барганда пайгамбарыбызды жинди деп кубалаган уруулар эми эмне кылат булар? Кандай абалда болду? Булар үчүн дагы өтө чоң түйшүктөр башталды. Мына ушул жөнүндө сөз кылабыз алдыда. Бадыр согушу ислам тарыхындагы мусулмандар менен капырлардын алгачкы ачык жана куралдуу салгылашуусу эле. Жана бул биринчиден мусулмандарды согушка колун бошоткон болсо, мусулмандардын мындан кийин күчтүү экендигин далилдеген согуш болсо, экинчиден мусулмандардын душмандары аныкталды. Өзгөчө Мекке мушриктери бул согуштан утулгандар жана иудейлер. Анткени иудейлерге бул согуш алардын экономикалык жана диний таасирин чөлкөмдө аябай таасирин алсыздатты. Бул эки топ жөнүндө Алла субханаху ва таала Курандын Дасторкон сүрөсүндө дагы сен билесиң мусулмандарга каршы эки топ бар. Алар дагы мушриктер жана иудейлер деп айткан маанидеги аяты бар. Жана үчүнчү топ эки жүздүүлөр тобу. Жана алардын жетекчисин биз билебиз, Абдуллах ибн Убай. Мындан сырткары дагы мусулмандарга каршы төртүнчү топ бар эле. Алда болсо мына ушул араб жарым аралында адатка айланган, каракчылык менен күн өткөргөн, жан баккан бедуиндер тобу. Мына ушул төрт топ мындан аркы биздин изилдөөбүздө мусулмандар менен дайым конфликтте турганын көрөсүздөр. Бадыр согушунан 7 күндөн кийин Гатафан уруулар тобуна тиешелүү болгон Бану Салим уругу кол чогултуп Мадинага кол салганы жаткандыгы тууралуу чалгынчылар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирип келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тез аранын ичинде 200-ге жакын атчан сахабалардан турган аскер чогултуп Шам тараптагы Мекке менен Шамдын ортосундагы Ал-Кудр кудугуна жүрүшкө чыгат. Жана күтүүсүздөн Бану Салимге Ал-Кудр кудугунда кол салат. Бану Салим бытырап качат. Жана мусулмандарга 500-ге жакын бир канча туткун олжого түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын 5тен бирин өзүнө алып калып, олжонун калганын сахабаларына бөлүп берет. Жана ошол кездеги согуш тартибине ылайык жеңүүчү катары Ал-Кудр кудугунда 3 күн түнөп Мадинага чоң олжо менен кайтат. Бадыр жеңишинен соң жөөттөрдүн көрө албастыгы ок эле күч алды. Алар мусулмандар менен согушууга шылтоо таппай, акыркы убактарда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен түзгөн келишимин ачык эле кыянаттык менен буза башташты. Бир жолу Шас ибн Кайс аттуу жашуулгай эле калган жөөт ансарлардын, тагыраак айтканда Аус жана Хазраж
ансарларының bir жерде bir несени сүйлөшүп отырганын көрөт дагы, жанында өзү эркитип бараткан bir жаш жөөткө төмөнкүдөй осуят берет. Азыр сен теги мусулмандардын алдына баргындагы алардын илгерки ислам али Мадинага кире электеги Буаз деген жердеги согушун эсине салган. Ошол Буаз согушундагы бирине бири чычалатып жазган ырларын окуп бергин деп жөнөтөт. Айткандай эле жаш жөөт мусулмандарга келип аралашып отуруп калат. Сөз кезеги келгенде Буаздагы согушта жазылган бири-бирине авустар менен хадраждар жазган ырларды окуп берет. Мусулмандардагы бул нерсеге таасирленип, илгерки караңгылыктагы ачуулары кайра жанданып, бириме-бири айтышып отуруп, азыр эле талаага чыгып, бириме-бири кылыч менен согушканы калышат. Муну уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жетип келет дагы: "Эй мусулмандар, эй момундар, ансарлар, Кудайдан коркпойсуңарбы? Уялбайсуңарбы? Аллахтын дини келди го силерге. Араңарда мен пайгамбары турам го. Дагы эле силер эскиликтерче эски нерселерди кайра чукуй бересиңерби? Корккула Кудайдан" деп аларды тынчтандырат жана ушинтип албууттанып чыгып кете турган өрттү өчүрөт. Жөөттөр ислам дининин олуттуулугун жоготуу үчүн колдорунан келген ыкмалардын баарын ишке салып жатышты. Ар кандай калптарды таратышты. Кээде саар мусулман болуп, кечинде атайылап исламдан чыга беришти. Бир мусулманга карыз берсе, артынан дуалап өндүрүшөт. Ал эми өздөрү алган карыздарын созушат. Биз силерге илгерки диниңерде карыз элек. Азыр бул динге өткөнүңөрдөн кийин карызыңар да жанды деп такыр эле төлөөдөн баш тарткан учурларда болгон. Мына ушундай тынчтык абалды сактап туруу үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жөөттөрдүн ар кандай тукурууларына, ар кандай майда барат фитналарына илинбөөгө аракет кылды. Жана мусулмандарды да ушуга чыгарып турду. Өзгөчө Бану Кайнука жөөттөрү базарына келген мусулмандарга тийишмейинче, алардын намысына тиймейинче, мазактамайынча жөнөтпөйт эле. Аны сас келген соң акыркы учурларда алар мусулмандардын аялдарына да тийише баштады. Мына ушунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде Бану Кайнука жөөттөрүн базарына чогултту дагы: "Эй жөөттөр, сиздерди Курайыштардын тагдыры башыңарга түшелегинде ыйман келтиргиле" деп осуят кылды. Буга жөөттөр текеберленип: "Сен кайдагы бир караңгы Курайыштарды согушканды билбеген бир жапайы араптарды жеңип алганың менен мактанба, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сен бизге окшогон чебер аскерлер менен согушканыңда көрөсүң кандай болоорун" деп кайра жооп беришти. Бул сөз чындыгында мусулмандарга согуш жарыяланганга барабар сөз эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сабыр кылды, унчукпай кайтып кетти. Жаңжалга себеп таппай турган Бану Кайнука жөөттөрүнө бир учур өздөрү тарабынан пайда болду. Тагыраак айтканда, ошол кезде көбүнчө мусулмандар башка эл катары эле Бану Кайнука жөөттөрдүн базарына барып соода кылат эле. Мына ошондой күндөрдүн биринде кайсыдыр бир мусулман аял ал базардан соода кылган соң кайсыдыр бир жөөт зергердин саябанына отура кетет. Учурдан пайдаланып, мусулмандардын аялдарына тийишип көнө баштаган жөөттөр ал аялды тегеректеп калышат дагы, ага тийише баштайт. Жүзүңдү бир жолу көрсөтчү. Мусулмандардын аялдары кандай болду экен, бир көргүбүз келет. Силер динди алгандан кийин кандай болуп калдыңар экен деп, ар кандай сөздөр менен ал аялга тийише баштайт. Бир жөөт билдирбей ал аялдын артына өтүп, ал отурган отургучтун бутуна анын жапкысын, хижабын байлап коет. Бул сөздөн тажап кеткен аял ордунан тура калганда, отургучтун бутуна байланган жапкысы сыйрылып, денеси көрүнүп калат. Буга аны курчап турган жөөттөр курсагын каккалап күлүшөт. "Мына жүзүңдү көрсөткүң келбеди эле, эми бүт денеңди көрүп алдык" деп мыскылдап келишет. Муну көрүп калган кайсыдыр бир мусулман алыстан чуркап келет да, алдынан чыккан бир жөөттү кылыч менен чаап калат. Жөөттөр заматтанып ортого алып, аны да чаап калышат. Ал мусулмандардын туугандары да чогулуп, жөөттөр да чогулуп, эки тарап тирешип калат. Бул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды чара колдонууга аргасыз кылды. Ал хижраттын 2 жылынын Шаввал айынын 2 жарымында ишемби күнү желегин Хамза ибн Абдул Муталибке көтөртүп, өзү мусулман аскерлерин Кайнука конушуна жүрүшкө аттандырды. Муну уккан жөөттөр сепилдерине бекинишет. Мусулмандар
аларды сепилдеринде камоолго алышат. Камоол 15 күнгө созулат. 15 күн ичинде жөөттөр жүдөшөт, нүрөшөт. Анын үстүнө Аллах субханаху ва таала алардын жүрөктөрүнө коркунуч салат. Акыры алар чыдамы жетпей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдына катын бала чакаларын ээрчитип, курларынын мойнуна илип, таслим болгонун билдирип, кол көтөрүп чыгып беришет. Алардын келечекте тагдыры жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өкүм күтүп жаткан кезде кайдан жайдан белгисиз Абдуллах ибн Убай, эки жүздүүлөрдүн башчысы, чымын куюн болуп жетип келет да пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылат. Эй пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, сен бул жөөттөрдү коюп жибер дейт. Анткени Бану Кайнука жөөттөрү Абдуллах ибн Убай менен жакшылыкта жана жамандыкта чогуу болобу деген келишими бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен буларды кое бербейм дейт. Эй Аллахтын элчиси, сен буларды коюп жибергин дейт. Мен буларды коюп жибере албайм. Абдуллах ибн Убай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын соотунан бекем кармап, мени 400 сооту менен 300 соотсуз менин башыма күн түшкөндө коргогон менин союздаштарымды сен кой бер я Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык кыжыры келсе дагы болгону бир ай эле мурда эл көрсүнгө, анын баардыгы билет, эл көрсүнгө исламды кабыл алган 200 Абдуллах ибн Убайга кыжыры келсе дагы кой бер мен соотумду дейт да, акырын булкуп ар басып кетет. Бирок ушул 200-дүн урматы үчүн дагы үммөттүн алдында ушу 200 болсо дагы жүзү жер карабасын дедиби, жөөттөрдү өлтүрүүдөн баш тартат. Тагыраак айтканда, бир убакыт берет жана ошол убакыттын ичинде бири калбай Аравиядан чыгып кетүүсүн талап кылат. Айткандай эле жөөттөрдүн бардыгы Мадинадан чыгып кетет жана Шамга жакын Азрият деген жерге барып конушат. Эми ал жерде көпкө отуруша албайт, көбү кырылып жок болот, көбү ал жердин климатына көнө албай кыйналат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын колуна, мусулмандардын колуна өтө көптөгөн малуу мүлк түшөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам адатынча эле алардын 5тен бирин өзүнө алып калып, калганын сахабаларга бөлүп берет. Алардын ичинде белгилүүсү 3 найза, 3 калкан, 2 соот, 2 кылыч пайгамбарыбыздын жеке менчигине өтөт. Ооба, Бадыр жеңиши бир гана Бадыр айылындагы мусулмандардын жеңиши эмес, балким бул жеңиштин мөмөсү мындан буягына мусулмандардын саясий талаадагы чоң жеңиштеринин эшиги болуп калганын биз тасмадан байкадык. Анда келерки көрсөтүүлөрдө эми мындан буягында жүрүштөр дагы бир чоң мааниге болгон Ухуд согушу жөнүндө сөз кылабыз. Иншаллах бул да өзүнчө бир канча тасмадан турган өтө деталдаштырып, ныктап кирип үйрөнө турган, сабак боло турган тасмалардын бири болот иншаллах. Анда күтүңүздөр, көрүңүздөр, башкаларга дагы жеткириңиздер, өзүңүздөр бул каналга жазылыңыздар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.